Арген Аширбек уулу. Биз сиздин Кыргызстан балбаны деген видеоңузду көрдүк. Бирок ал жерде сиз өтө чоң ката жана адашуулар келтирипсиз. Эми сиз окумуштууларга таянабыз депсиз. Бирок сиз окумуштууларга таянсаңыз, биз эч качан окумуштууларга таянбайбыз. Себеби окумуштуулар качан эле ишенич довериядан чыккан. Себеби окумуштуулар адам баласын маймылдан жаралган деп илгери чечим чыгарышкан. Бирок чоң катачылык келтиришкен. Экинчиден, океандын суусун, туздуу жана тузсуз суусун биз биринчи жолу таптык деп адашкан. Эми ошондо Курандын аятында биз адам баласы үчүн туздуу суу менен тузсуз сууну адам баласы үчүн бөлүп койдук деген аятты окугандан кийин алар ислам динин кабыл алышка мажбур болушкан. Жана ошондой эле окумуштуулар көптөгөн катачылык жана адашууларга жол берген. Улуу урматтуу Арген Аширбек уулу, сиз айтып аткан нерсе бул мендеги жабышкактык ден эмес, же жабышкак эмес. Бул нерсе менин жет атамда болгон, биринчиден. Экинчиден, мен балдарымда бар. Үчүнчүдөн, бул мендеги касиетти мен 10 жолу, 100 жолу болсо да денемди жууп кайтала берем. Бул биоэлектромагнитный импульс. Бул Алланын берген касиети. Азыр керек болсо окумуштуулар деле бул боюнча толук маалымат бере албайт. Бул эми Алладан берген касиет. Адамдын денесинде кальций, железа, ошондой эле суу, ошондой эле биомагнит, биоимпульс, биоток деген көптөгөн окумуштууларга белгисиз өзүнчө бир элементтер бар. Азыр окумуштуулар ал боюнча деле толугу менен изилдеп чыгыш элек. Эми бул касиет боюнча айтсам, бул касиет азыр мен бул касиет боюнча дүйнөлүк 5 рекорд коюшка даярданып атам. Жакында эле Москвага келдим, Казакстанда жүрдүм. Бирок толугу менен бул касиет дегенин ал жакта ишенип, колдошту. Ошондой эле бул эми урматтуу блогер, сиз блогерлик кылып кимдир бирөөнү мактап, кимдир бирөөнү жамандап, сиз блогерлик кылып лайк чогултуп акча табышка аракет кылсаңыз, биздин максат бир гана, бул касиет дагы, адам баласы дагы, бул дүйнө, бул өмүр дагы убактылуу эле. Ошон үчүн бул аз убакытта бул кыргыз элинин, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип, дүйнө рекордун коюп, Гиннеске киришке гана мен азыр максатым ошол. Аракет кылуудамын. Буюрса иншаллах. Эми азырынча талант бар, тааныш жок дегендей, продюсер, колдоочулар болуп калса, иншаллах бул боюнча аракет кылабыз иншаллах. Эми азыркы учурда көптөр адам баласы, кээ бир адамдар азыр көбүнчө ойлошу мүмкүн, сиз айткандай жабышкап келей деп. Бирок эми азыр жат адам эмес, кээде өзүң бир тууганың эле черный зависть деп коет экен, мындай көрө албастык, ичи тар адамдар бир гана отрицательный жаман сөздөрдү айтат экен. Эми биз бир гана бул жаман сөз менен адамдын күнөө өсүп кетет экен. Эми бир гана биз капа эмеспиз. Бул боюнча биздин азыр күнөөлөрүбүз кетүүдө иншаллах. Бирок биз Алланын алдында тазабыз, акпыз. Биз эми Алланын берген касиетин гана колдонобуз бул боюнча. Эми бул касиетти, дүйнөлүк 5 рекорд касиетин азыр мен ошол дүйнө жүзүнө көрсөтүп рекордума даярданып атам. Эми биринчи менин рекордум 1,5 тоннага чейин унааларды авто унаанын лобоюнан гана тартуу, биоэлектромагнитный импульс менен лобой күзгүзүсүнөн гана тартам, жипсиз тартам. Биринчи касиет, биринчи рекордум. Экинчи рекордум ошондой эле
10-15 адамды унак отургузуп анда эле жипсиз тартам. 3-чү рекордум чакага сууну куюп челеке 1-2 литр суусу менен көтөрөм. Биоэлектромагниттик импульс менен. Ошондой эле рекордум 10 китепке чейин көтөрөм кармабай биоэлектромагниттик импульс менен. Ошондой эле 10 бычакка чейин көтөрөм биоэлектромагниттик импульс менен. Ошондой эле көптөгөн рекордторум бар. Ошол дүйнөлүк рекордумду азыр дүйнөгө көрсөтүп, Кыргызстандын, кыргыз элинин касиеттүү эл экенин далилдеп, ошол боюнча мен дүйнөлүк рекорд коюшка даярданып атам. Ошондуктан эми бул биоэлектромагниттик импульс бул адам баласы, адам мындай окумуштуулар тарабынан изилденип азыр чыга элек. Бул боюнчачы бул касиет. Мисалы үчүн алсак, энергетика бул биоэнергетика, мисалы үчүн суудан алынган энергия ар бириздин үйүбүздө свет ток болуп жанып атпайбы, туурабы? Гез аркылуу. Ал бул суудан алынган энергия. Ошондой эле күндүн энергиясы, мына көлдөрдө, ысык көлдөрдө күндүн нуру менен адамдар дарыланып атат. Бул деле күндүн алынган энергия. Бир чака сууну күнгө койсоң, суу жылып калат. Бул деле күндөн алынган энергия. Ошондой эле ай жылдыздардан алынган энергия. Ошондой эле көптөгөн Алланын берген энергиялары бар. Бул боюнча мен кененирээк маалымат берип кетем, иншаллах буйруса. Ошондуктан бул бир гана Алланын берген касиети гана. Ошондуктан сизден сураныч, урматтуу блогер, мен бул касиетти колду бир жолу эмес, денемди бир жолу эмес, 100 жолу жууп, сизге кайталап, далилдеп көрсөтүп берем. Эгер убактыңыз болсо, Кочкор Ата шаарына келип, магнит адамга жолуксаңыз болот. Мен өзүмдү магнит баатыр деп эсептебейм. Бул магнит баатыр деп эл коюп алган, мен эмес. Мен 2000-жылы Орто Азия боюнча биоэлектромагнит боюнча биринчи место алганымда, ошондо магнит адам деп мен айткан. Андан кийин магнит баатыр деп коюп алышкан. Эми мен өзүмдү бир гана магнит адам деп эсептейм. Себеби магнит адамдар дүйнө жүзүндө азыр 3-4 болсо керек. Бирок мен өзүмдүн магнит күчүмдү дүйнө жүзүнө көрсөтүп, далилдешке аракет кылтам азыр. Ошондуктан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баарыңарга ден соолук, тынчтык, үй бүлөлүк бакыт, бири-бириңерге болгон сүйүү, мээримдүү болуп, бири-бириңерди сый менен мамиле кылып, ошондой каалайм. Баарыңардан бир Алла ыраазы болсун. Салам достор, саламатта болгула, иншаллах. Дагы жолугушканча сак саламатта болгула. Баардыгыңардан бир Алла ыраазы болсун достор.